Салам ардактуу көрөрманым, барыңыздарга көңүлдүү күн дейбиз дагы. Биз автопортрет бүгүнкү берүүбүздү баштадык. Жанам микрофон башында мен Нурайым Кудабаева экенимди айтайын. Саламатсыңар бардыктуу достор. Сол тарабымда Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин радио, телевидение жана кино бөлүмүнүн 4-курсунун бүтүрүүчүсү Нурайым Кудабаева отурат. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Эң алгач өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, биз да абдан жакшыбыз. Атым Нурайым, фамилиям Кудабаева. Дал ушул Ысык Көл областынын Ак Суу районуна караштуу Ичке Жеркез айылынын кызымын. Ошол. Манаска болгон эң биринчи Манас жөнүндө болгон маалыматыңыз же болбосо кызыгууңуз кайсы учурда башталды эле? Негизи дал ушул 9-классты окуп жаткандан баштап, баягы 9-классты бүтө тургандар болсо деп ар кайсыл жактан келет эмеспи? Ошол тапта эле мен ойлоно баштадым, кайсыл жакка тапшырам деп. Анткени 11-классты бүткөнгө дейре тандоо керек, даярдануу керек деген ойлор болгон. Анын үстүнө ата-энем дагы бул менин окуума аябай көңүл бөлүшчү да. Анан ошентип отуруп, караштырып Манас университети чындыгында башка университеттердин билими боюнча сапаттуу экендигин баамдап, анан ушул университетке баягы бир акырындап сүйүүм арта баштады. Анын жетишкендиктерин көрүп, соц тармактардан Манас университети тууралуу бир кабарларды окуп калпа деп. Анан эң мен үчүн баягы керектүү болгон нерсе бул коррупциясыз таза билим берген университет болсо дечүмүн да, өзүңдүн эмгегиңе жараша баа алсаң дечүмүн. Ошол үчүн дагы Манас университетине келип тапшырдым дагы десем болот. Борбор калаага келдиңиз, Бишкек шаарына, Манаска биринчи жолу тест тапшырдыңыз. Анан жыйынтыктарын көргөндө сизде кандай сезимдер болду? Ал учур кандай десем өзгөчө толкунданууну жаратат. Анткени дал ушул катталуудан тарта тест бүткөнгө дейре ата-энем жанымда коштоп жүрдү да. Мисалы ошол күн, ошол учурда эсимде аябай ысык болчу. Анан папамдын бир тууган эжеси келип мени колдоп, ошол жакта күнүн ысыгына карабай күтүп турушкан. Ичимен баары бир алардын бир эмгегин актасам деген нерсе болор эле. Деги мындай жакшы бир жыйынтыкка баягы жетсем экен, өтсөм экен деген тилектер, изги тилектер болуп атты. Анан Кудай буйруп өттүм. Өткөндөн кийин өзүнчө кубаныч болду. Анан медакадемияга да өткөн элем. Анан тандоо болуп калдым. Медакадемиябы же Манаспы деген тандоо болуп калды. Баарыбыз жакшы билсек керек, медакадемия негизи ата-энелерге баарына жагат да. Анан мен багы эмнегедир медакадемия алып кете аламбы, алып кете албаймбы деген суроо болуп атты. Анан баары эле алып кетесиң деди, бирок Манастын аурасы өзүнө тартып эле, жок, ушул жер меники окшойт деген нерсени берип койду да. Анан ошондон тарта үйдөгүлөр менен кеңешип, кептешип Манас университетине тапшырдым. Бул өзгөчө кубаныч, бул айтып бүткүс кубаныч. Ошончо ата-энеме ыраазычылык айтмакмын, анткени колдоп, ишенип акыр аягына дейре күнүн ысыгыбы, муздагыбы жанымда жүргөндөрү үчүн. Студенттик күндөр негизи эле аябай жакшы күндөр эмеспи? Анын ичинен өзгөчө биздин Манас университетинде даярдоо курсу бөлүнгөн. Өзгөчө элестер эсте калат. Ошол күндөрүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, университеттеги алгачкы күндөрүңүз. Алгачкы күндөр алар мен үчүн эң эстен кеткис учурлар, анткени дал ушул Манас университетине келгенден тарта, мисалы жатаканага жайгашуу болду. Ал жактан билесиңерби, мындай мисалы укмуштуудай досторду таптым. Мен негизи кыздардын арасында достук болор, болбойт деп ишенбейт элем. Анан көрсөк кыздардын достугу абдан бекем болот экен. Мен ушул нерсе Манас университети далилдеп берди. Даярдоо курсуна келгенден тарта дал ушул Манас радиосуна азыр биз отурган куттуу студияга кастинг болуп, анан ошолго өтүп кеттим. Ал жакта негизи көп келгенбиз. Анын үстүнө мен курбу кызым менен жөн гана жандап келип эле, анан бир кирип көрбөйсүңбү деген баягы сунуштан эле макул эми ушунча келгенден кийин деп келип эле, анан бул жакка калып калдым, өтүп кеттим. Бул дагы бир тагдырымдын берген чоң белеги болуп калды. Даярдоо курсунда ошол башкалар мисалы көңүл ачуу же окууга гана убакыт бөлүп атса, меники окууга дагы ишке да убакыт бөлүп, ал учурда мен эң жакын курбум Айтумар менен сонун элестер болду. Мен мындайча айтканда окууну да жумушту да алып кетсе болот экен деген нерсени аябай жакшы түшүнүп, ошол нерсеге мындай чамдаганга аракет кылчумун. Манас сиз күткөндөй университет болуп бере алдыбы? Мен күткөндөн алдаганча жакшы университет болуп бере алды десем болот. Мен учурунда мындай коррупциясыз таза билим берген, сапаттуу билим берген университет гана десем, азыр мен мисалы дал ушул ак ниет, ак көңүл адамдарга толгон
дайыма билгенин дагы үйрөтсөм, айтсам, жеткирсем деген мугалимдерге толгон. Анан өзүнчө бир үй бүлөдөй болгон атмосферасы бар университет деп айта алам да. Бул жактан мисалы эч качан дейли телефонуңду унутуп калсаң, сеникин урдап кетпейт да эч убакыт. Бир жоголуп, манастын ичинде андай нерсе болбойт. Тескерисинче, баягы бизди карап аткан охрана байкелерге же болбосо ошол жакта кайсы күзөт баягы жер бар болсо, ошол тапка ушундай телефон таап алдык, эси келсе берип коесуздар да деп таштап кетишет. Манас университетинин жашооңуздагы орду жөнүндө айтып өтсөңүз. Бул нерсе менин экинчи үй бүлөм катары билем. Мисалы кээде Шаризат Ибраева менен сүйлөшүп калганда айтып калам, кээде ата-энем айтпаган нерселерди силерге айтам депчи. Чындыгында Манас университетинде мен ачка калган күнүм болгон жок. Бизде студенттик күндөрүбүз ошондой өттү, үй бүлөдөй болуп, бири-бирибизди каралашып жүрдүк, бири-бирибизди жардамдашып, ушундай таттуу күндөр менен өттү. Андыктан экинчи үй бүлөм мен сыймыктанган, мен дайыма мындай мен ушул университетти аяктагам деп бир кандай десем, таттуу элестер менен, өзгөчө сезимдер менен эстей турган жерим. Сонун анан учурдагы студенттерге окуп жаткан, анан келечекте тапшыра турган абитуриенттерге өзүңүздүн кеңешиңиз жөнүндө айтып өтсөңүз болот. Эң алгач университет тандап жатканда сөзсүз түрдө анын сапаттуу билимине караңыздар. Кимдер сабак берет, ошол нерсеге көңүл буруңуздар. Мисалы мен ошентип тандагам, ошентип тапшыргам. Анан канчалык аракет кылсаң, ошончолук берекет болот да. Башкысы ишеним болуш керек. Ишеним болбогон жерде негизи көп нерсе колдон тайый бермей жайы бар. Анан эгерде Манас университетинин студенти болом десеңиз, мен алгач сизде дал ушул ак жүрөк адам болушуңузду кааламакмын. Анан билимге болгон умтулуу, же болбосо бийиктиктерге болгон умтулууну кааламакмын. Кимде ким дал ушул келечегинде Манас университетинин студенти катары көргүсү келсе, сиздер мисалы дайыма тапшыра аласыздар. Бизде Манас университетине өткөнгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы ОРТ аркылуу тапшырсаңыз болот, же өзүнүн тест аркылуу. Эгерде өзүңүз каалаган кесипке мисалы факультетке өтпөй калсаңыз, кийинки жылы кайрадан тапшырууга мисалы мүмкүнчүлүк бар. Андыктан тапшырам десеңиз, кылам десеңиз, дайыма жолун табасыз деген ойдомун. Ыраазычылык билдиребиз. Анан эң соңунда Манас бир сөз менен деген жакшы бир сүйлөмдүн сөз башын баштагым келип турат. Манас бир сөз менен сиз үчүн. Манас бул университеттен да артык, же үй бүлөдөн да артык десек болот.